Саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныштырат Нияз Ашматов. Америка Кошмо Штаттары Иранга каршы узак мөөнөттүү согушка даярданууда. Бул тууралуу Рейтер агенттиги маалымдады. Анда Иранга каршы операциялар бир нече жумага созулушу мүмкүндүгү айтылат. Мындай чаралар президент Дональд Трамптын буйругу менен ишке ашышы мүмкүн. Бутага Ирандын өзөктүк объектилери гана эмес, мамлекеттик жана аскердик маанилүү түзүмдөр да алынышы ыктымал. Эксперттер мындай жол АКШ күчтөрү үчүн тобокелчиликти олуттуу жогорулатышы мүмкүн экенин белгилешет. Иран ракеталык арсеналы жана аймактагы жооп чаралары кеңири кагылышууга алып келүү коркунучун күчөтөт. Президент Дональд Трамп кол салууга буйрук берсе, АКШнын аскерлери Иранга каршы бир нече жумага созулган операцияларга даяр болушу керек. Ал эки өлкөнүн ортосундагы мурда болуп көрбөгөндөй олуттуу жаңжалга айланышы мүмкүн. Бул тууралуу пландын өзгөчөлүгүнөн улам атын атагысы келбеген эки америкалык аткаминер билдирди. Мындай кадам АКШ менен Ирандын ортосундагы дипломатиялык мамилелерге коркунуч туудурат. АКШнын атайын чабарманы Стив Уиткоф менен Джаред Кушнер шейшемби күнү Женевада Иран менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ага омандык өкүлдөр ортомчу катары катышат. Ишемби күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Трамп Тегеран менен келишим түзүүнү көздөп жатканын, бирок ага жетүү өтө оор болорун айтты. Ал арада Трамп аймакка аскердик күчтөрүн топтоп, жаңы аскердик операциялар башталышы мүмкүн деген кооптонууну күчөтүүдө. Пентагон жакынкы чыгышка учак ташуучу аскердик кошумча кеме жөнөтүп жатканын, аны менен бирге чабуул коюуга жана өздөрүн коргоого жөндөмдүү миңдеген аскерлер баратканын кабарлады. Трамптан Иранда режимдин өзгөрүшүн каалайсызбы деп сурашты. Эми ошондой болсо жакшы болмок. 47 жылдан бери айтып эле келатышат. Ал арада биз көптөгөн өмүрлөрдү жоготтук. Трамп көптөн бери Иранга кургактагы аскерлерди жөнөтүүгө күмөн санап келет жана азырынча жакынкы чыгышта жайгаштырылган АКШнын ок атуучу күчтөрүнүн түрлөрү, биринчи кезекте аба жана деңиз күчтөрү бир катар сокку урууга жөндөмдүү. АКШдан аскердик операциясын улантууга даярдык көрүү боюнча комментарий берүүсүн сураганда, Ак үйдүн өкүлү президент Трамп Иранга каршы ар кандай жолдорду караштырып жатканын билдирди. Пентагон болсо комментарий берүүдөн баш тартты. Бир аткаминер болсо, согуш узакка созулса, АКШнын аскерлери Ирандын өзөктүк инфраструктурасына гана эмес, мамлекеттик жана коопсуздук объектилерине дагы сокку урушу мүмкүн экенин айтты. Адистердин айтымында, ракеталардын күчтүү арсеналы менен мактанган Иранга каршы мындай операция АКШнын күчтөрү үчүн алда канча чоң коркунуч жаратат. Трамп Ирандын өзөктүк жана баллистикалык ракета программаларын бомбалайм деп бир нече жолу коркуткан. Ирандын революциялык сакчылар корпусу болсо, Ирандын аймагына сокку урсаңар АКШнын аскердик базаларына чабуул жасап жооп беребиз деп эскерткен. Америка Иранда интернет чектөөлөрүн айланып өтүү үчүн бул жол менен 6000 Starlink терминалын жашыруун киргизгенин The Wall Street Journal америкалык аткаминерге таянып жазды. Бул кадам жапырт нааразылыктарды күч менен басуудан кийин жарандардын байланышта калышына жардам берүү максатын көздөйт. Маалыматка ылайык, акыркы айларда АКШнын мамлекеттик департаменти дээрлик 7000 терминал сатып алган, алардын көбү январда алынган. 2025 жылдын июнь айында Тегеран Starlinkке мыйзам жүзүндө тыюу салып, аны колдогондор жазаланаарын маалымдаган. Ошого карабай өлкөдө 10 миңдеген терминал иштеп келгени айтылууда. Басылма белгилегендей, бул АКШдан түздөн-түз Starlink жөнөткөн алгачкы учур. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Орусия менен түз байланыш линиясын түзүү чечимин жарыялады. Ал линия Украина, Европа биримдиги жана АКШ үчүн толугу менен ачык айкын болоорун билдирди. Бул Путин менен Макрондун ортосундагы жеке сүйлөшүүлөрдө купуялуулук болбойт дегенди билдирет. Макрон Путин менен болгон телефон сүйлөшүүсүн буга чейин эле ачыкка чыгарган болчу. Сүйлөшүүгө француз тараптан журналисттер катышып, Кремль бул тууралуу тиешелүү басылмалардан кийин гана билген. Батыш өлкөлөрүнүн тургундарынын арасында 3-чү дүйнөлүк согуш башталышы мүмкүн деген кооптонуу барган сайын күчөп баратат деп билдирет политика сурамжылоонун маалыматтарына таянып. АКШда жарандардын 46% 2031 жылга чейин согуш чыгып кетиши ыктымал деп эсептешет. Британияда 43%, ал эми Германияда гана көпчүлүгү күмөн санашат. Дагы бир коркунучтуу факт, АКШнын, Британиянын, Франциянын жана Канаданын 3/1 кийинки 5 жылдын ичинде өзөктүк куралды колдонулушу мүмкүн деп эсептешет. Ошол эле учурда Орусия Европадагы тынчтыкка негизги коркунуч катары кабыл алынса, Францияда, Германияда жана Британияда АКШ Кытайга караганда экинчи чоң коркунуч дешет. Алексей Навальный Түштүк Американын уулуу бакасынын терисинен алынган өтө уулуу болгон эпибатитин деп аталган заттан каза болгон.
The Insider газетинин маалыматы боюнча 5 өлкө — Британия, Швеция, Франция, Германия жана Нидерландия Алексей Навальныйдин биоматериалдарынын үлгүлөрүн талдай алышкан. Бир нече көз карандысыз лабораториялар үлгүлөрдөн Түштүк Американын уулуу бакасынын терисинен алынган өтө уулуу делген эпибатидинди аныктай алышкан. Британия, Франция, Германия, Швеция жана Нидерландия. Кремлдин сынчысы Алексей Навальный 2 жыл мурун Арктикадагы түзөтүү колониясында өлүмгө алып келүүчү уулуу зат менен ууландырылганын билдирип чыгышты. Бул тууралуу ишемби күнү Союздаштардын биргелешкен билдирүүсүндө айтылат. Алардын таянактары Навальныйдын денесинен алынган үлгүлөрдү талоого негизделген. 5 өкмөт эпибатидин уулуу затынын бар экендигин тастыкталганын жарыялашты. Ал Түштүк Америкадагы уулуу бакаларда кездешет, бирок ал Орусиядагы бакаларда жок. Навальный 2024 жылдын февраль айында Арктикадагы түрмөдө каза болгон. Ал экстремизм жана башка айыптоолор боюнча соттолгон, бирок ал айыптоолордун баарын четке каккан болчу. Анын командасы жана жесири Юлия Навальная андан бери Орусиянын президенти Владимир Путинди анын өлтүрүшүнө буйрук берген деп айыптап келишет. Орусия өкмөтү Навальныйдын өлүмүнө эч кандай тиешеси жоктугун бир нече жолу маалымдаган. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ноэль Барро бул окуя Орусия оппозицияны басуу жана басма сөз эркиндигин жок кылуу үчүн эмнелерге даяр экенин дагы бир жолу көрсөттү деп билдирди. Ошондой эле Лондондо жарыяланган билдирүүдө Орусияга бул химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмга маалымат берилгени айтылат. Андан Навальный түрмөдө каза болгон деп айтылган. Демек, Орусияда ага бул ууну берүү үчүн каражат, ниет жана мүмкүнчүлүк болгон. Биз Орусияга өзүнүн бардык химиялык куралдарын жок кылбаганына тынчсыздан чыдабыз, деп билдирди өкмөт. AQShnын аскерлери Мадурону кармоо операциясын пландаштыруу жана ишке ашыруу учурунда Клод жасалма интеллект түзүмүн колдонушкан. The Wall Street Journal газетинин бул маселе менен тааныш булактарга шилтеме жасап жазганына караганда, Клод жасалма интеллект куралын AQShnын аскерлери Венесуэланын мурдагы президенти Николас Мадурону кармоо операциясында колдонушкан. Газеттин маалыматы боюнча Anthropic компаниясы AQShnын согуш министрлиги тарабынан жашыруун операцияларда колдонулган биринчи жасалма интеллект моделин иштеп чыгуучу болгон. Технология темасын улай, жасалма интеллект кеңсе кызматкерлеринин көпчүлүгүн алмаштыра алат. Бул тууралуу Microsoft компаниясынан билдиришти. Учурда компания өзүнүн жасалма интеллект модельдерин иштеп чыгууну тездетип жатат. Бул кеңседеги эмгек рыногун түп тамырынан бери өзгөртө алат. Мисалга, компьютерде отурган юрист, бухгалтер, долбоор менеджери же маркетолог болобу, бул тапшырмалардын көпчүлүгү кийинки 12-18 айдын ичинде толугу менен автоматташтырылат деп айтылат маалыматта. Ошол эле учурда Microsoft технология адамдын көзөмөлүндө калышы керектигин баса белгилейт. Лувр музейин кайрадан тоноп кетишти. Le Parisien газетинин маалыматы боюнча музейдин өзүнүн гидтери кытайлык туристтерден 10 миллион евро алып кетишкен. Музейдин кызматкерлери жана гидтери көп жылдар бою кытайлык туристтерди музей аркылуу бир билет менен жетектешкен. Башкача айтканда, бир эле билетти ар кандай топтор үчүн кайра колдонушкан. Кээде ал күнүнө 20га чейин жеткен. Ошентип ал схема дээрлик 10 жылга созулган. Полиция 10га жакын адамды камакка алды. Тинтүү учурунда дээрлик 1 миллион евро накталай акча жана 100 миң деген эсептер алынган. Кытайлыктар чыныгы учуучу автобусту бир убакта 10 адамды ташый турган Matrix жүргүнчү ташуучу дронун чыгарышты. Анын 2 түрү болот. 250 чакырым аралыкка жете турган электродрон жана 1500 чакырымга чейинки аралыкка жете турган гибриддик түрү. Сыноолор буга чейин эле аяктаган, бирок бул унаалар асманда качан пайда болору белгисиз азырынча. Дарыгерлер эркектердин чачынын түшүүсүнүн дарылоодо чоң жылыш жасаганын билдиришти. Жаңы баштын терисиндеги лосьон адамга олуттуу терс таасирлери жок таасирдүү натыйжаларды көрсөттү. Daily Mail газетинин маалыматы боюнча 2 клиникалык изилдөөдө безеткиге каршы иштелип чыккан бул продукт күнүнө 2 жолу колдонулганда 6 айдын ичинде чачтын өсүшүн 500%дан ашык көбөйтө алган. Башка системалык дары-дармектерден айырмаланып, бул препарат организмдин гормоналдык балансына олуттуу таасир этпейт. Лосьон учурда клиникалык сыноолордон жана жөнгө салуучу органдардын бекитүүлөрүнөн өтүп жатат. Бирок изилдөөчүлөр жана дарыгерлер аны ондогон жылдар бою бир нече гана негизги дары-дармектерге таянып келген чачтын түшүүсүн дарылоодо чоң жылыш болгонун айтышууда. Ал ушул жылдын аягына барып дарыканаларда сатыкка чыга баштайт деп күтүлүүдө. Легендарлуу Sega оюнун чыгарган Хидеки Сато 78 жашында каза болду. Kotaku агенттигинин маалыматы боюнча иштеп чыгуучу 13 февралда каза болгон. Сато Sega компаниясынын 20-кылымдагы эң популярдуу консолдорун
Mega Drive, Sega Saturn jana Dreamcast oyunların түзүүнү көзөмөлдөгөн. Sega компаниянын биринчи консолун 8 биттик SG-1000 1983 жылы чыгарган жана 1980 жылдардын аягында бренд оюн индустриясынын эң белгилүү символдорунун бирине айланган. Берүүбүздүн аягында сиз көзүңүздү ирмегичи Польшадан келген 9 жаштагы бала дүйнөлүк рекорд койду. Ал Рубик кубигин 2,76 секундда чогулталган. Көп жылдар бою Speed куб жасоодогу рекорд 3 секундда болуп келген. Эми ал рекорд жаңыланып, көпчүлүктү таң калтырып отурат. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтому менен таанышалдыңыздар. Саламат болуңуздар.